Саламатсызбы? Менин атым Рахат Жусманбетова жана санариптик коопсуздукка болгон 5-кадам жөнүндө айтып берем. Кайда интернетте кайсы кнопканы басып атканыңыз, кайсыл жакка кирип атканыңызды бардыгын жакшылап байкап турушуңуз керек. Сизге кызыктай көрүнгөн же белгисиз сайтта жайгашкан тиркемелерди жүктөп албаңыз. Жанагындай ар кандай сайттарга киргенде рекламалар чыкса, ошол жерден тиркемелерди жүктөп алыңыз деп турса, андай тиркемелердин баардыгын жүктөгөнгө болбойт. Чын эле ошого ишенбей жатсаңыз, аны ишенгиңиз келип, бирок текшергиңиз келсе, өзүңүзгө кийинки суроону бериңиз. Ошол же болбосо жагындай электрондук почтаңызга бирөө ошондой билдирме жиберип, анан ошол билдирмеде ушул ссылка аркылуу өтүңүз десе, чын эле ошол адамдын электрондук почтасы дареги шектүүбү, жеке саламдашуу колдонулуп жатабы, же орфографиялык каталар көппү, кат жазуучу шашылыш сезимди жаратууга аракет кылып жатабы, ал кандай шашылыш сезимдер да? Азыр 1 мүнөттүн ичинде, мисалы, сиздин электрондук почтаңызга жиберет сообщение, сиздин интернет банкиңизди бирөө взлом кылып жатат, пароль логиниңизди срочно бериңиз, биз аны жокко чыгарабыз дейт. Андан ошол бул андай маалымат келсе, бардыгын текшерип, андан кийин логин и паролду бербегенге аракет кылыңыз. Эгер сиз дагы эле ишенбей жатсаңыз, анда социалдык тармактардан, баракчалардан текшерип, чын эле ошондой ситуация болуп атабы деп, жанагындай телефон чалуу аркылуу кайра банкка мисалы чалып туруп, андан кийин текшеришиңиз керек. Коопсуздугуңузду тобокелге салгандан көрө бардыгын текшерип, бир жолу текшерип, 2 жолу текшерип, андан кийин маалыматты киргизүү туура болуп эсептелинет. Көңүл бурганыңызга чоң рахмат. Санариптик коопсуздукка болгон кийинки кадамдарды кийинки видеолордон көрүп алсаңыз болот.